мектепте каникулга чыкканда биз мындай эмгек лагерге чыгат элек. Тайгараев совхоз бар эле. Ушул классташтар менен чогуу кыздар менен балдар менен чогулуп, анан эмгек лагерге барганда ал жерде түнөйсүң, ал жерде жашайсың, ал жерде тамактанасың, ал жерде чогуу жүрөсүң. Ошол жерде анан кийин баары жок билинет да, ким кандай экенин билинип калат да. Мектепте анча билинбейт, эртең келесиң, жакшынакай кийинип келесиң, жакшынакай кетесиң. Биринчи дискотекалар болот, биринчи сүйүүлөр болот, биринчи кыздарга берген гүлдөрүң болот экен. Ошол жерде баягы эсте кала турган бир күндөрдүн бири деп эсептейм да. Я с вами тоже выпью. Если реакция произойдет, будешь ты виноват. А может, минут 15 подождем? Попозже, что ли, да? Я с вами выпью тоже. О, нормально кумыс. Мен биринчи буларга келгенде тиги спорт зал бар. Анан спорт залга барсам, ал жерде акча жетпей аткан кичине, акчанын ичине жардам берип, анан айттым. Биринчи ноябрга бүтүрбөсөңөр, анда мага ушу кайра акчаны бересиңер возврат деп. Ошону корккондон бүтүрүштү окшойт да. Биринчи орун алыштагы оор бул. Сиздерге чоң рахмат. Кудай колдосун, дайыма жакшылыктар болсун. Sen de Kuday olursun. El olursun. Saygılarımsın. Özüm görgünde öyle eğilim bir eğilim, unutmağı da kadar son öyle. Бизге азыр айыл жергесинин светтин киловатты 700 эмес, бир 1200 1300 условия коюп берсе жакшы да. Ага чейин 70тен адам нар жагы 2 сом 20 тыйын да. 700 киловаттан нар жагы кыйыныраак болуп атат. Мына мен кече Москвага барып келдим. Москвада айтып бар жүк өзүңөрдө. Биз силерди карабайбыз, биз силерге бердик акчаны, фонд. Мына өзүңөр өнүп күлө деп өздөрү айтып атышат. Ошого бул жерде биринчи бул тартип керек, стабилдүүлүк керек. Анан элдин ынтымагы керек. Анан кийин ким келсе таза иштеш керек. Элдин арасы менен чогуу жүрүп, ошол жерден чогуу көтөрүлбөсөк болбой калат, башка жол жок. Азыр кабинетте отуруш болду, жок. Ага заман бүттү, анын заманы бүттү. İşinlerde iyilik olsun her daim. El üstü taşılık olsun. Sen Bakı Төрөбаевди бул биринчи жолу көрүп аткан жокпуз. Буга чейин таанышып, буга чейин мына айылдарга көп жардамдарды берип келген бул киши. Кудай буюрса дагы жакшы жардамдарды берет деген үмүттөбүз. Силердин оюңар боюнча биздин болочок президентибиз кандай болушу керек? Элдин кишиси болсо, ошол бизге туруп, элди бактаган, элди сыйлаган, элди түшүнгөн, карапайым элдин акчасын жиберген кишилер келсе президентке ошондой президент болот. Мен Бакыт Тергешевич менен таанышмын. Эми бул кишиге доступный адам да, мында кармаласаң болот, сүйлөшсөң болот. Адамгерчилиги өтө эле чоң адам. Мына сен мындай кызматкерсиң, сен жөнөкөй адамсың деп бөлбөйт. Бул ар бир адамдын ушундай таза айткан эмесин, сөзүн угуп, ушунчалык баа берет. Митинг менен, революция менен, кандай бир башка менен болбойт. Таза шайлоо менен, таза бийлик тап келсек, таза жумуш болот. Элине ынтымак каалайбыз. Депутаттарыбыз келип атат, эми ошолор элдин үмүтүн актап, керегине жарап, тынччылык болсун. Кыргызстандын жүзүнө Казакстан ысыксын. Союз училищеде окуганда эң негизги оор бул кезек бул эртең менен болчу 6:00-да туруш керек эле. Ушунча үйрөнүп калганбыз. Saat 6:00'da
рота подъем деп кырат. Бизде ушундай үйрөнүп калганбыз. 5:55-те көздөр өзү ачылат эле. 5:55-те. 5:55-те көзүн ачканда анан рота подъем кыра эле экен деп чалкасына жатып дагы бир уктап алайынчы деп турганда анан рота подъем деп кырат эле. Ал эң оор баягы канча 15 жашта, 14-15 жашта болгонбуз да. Мына ушул кездеги ушундай уйкуга аябай азырчы ушул маалда саат канчада турасыз эртеменки иш күндөрү жана дем алыш күндөрү? Мен саат биринчи күндөн баштап 5-күнгө чейин мен саат 6-да турам. Эрте жатам. Mandan ostayızlar. Бул жакта дагы? Gelingizler. Kanaldan qaragızlar. Canım açık kalsın. Şu жақсы işlep bizge şu rasyon tursan boldu balam. Telenen oşunu қалай. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Елі жұртымыз тыныштықта жашасын деп, ошол максатта, ошо тилекте эл кудай болду. Жакшы каалоо тилектерди айтып кетип атасыңар. Сиздерге барыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Ар дайыма сиздердин колдоо, ар дайыма үгүттөө, ар дайыма бир мындай дем берип мен сезип атам. Бул сезимдер дайыма мен жанымда, мен жүрөгүмдө келип жүрөт дайыма. Ушул айтып атканыңдын бардығын атқарышқа өзіңдің әрекетің. Алла şu әрекетіңе берекет беріп, ел қызматыны өзіңдің қызықшылығын жоғары қойғаныңа Алла разы болсын. Özüm balam. O ne kadar? Bu nerede orta Gelecekteki Boloçok'ta bola turgan prezident Bakıt Törebayev geldi buna. Şu yerden kulunu olat. 25 yıldan beri Ergeç Törebayev prezident oldu. Balası buna Bakıt hem prezidentliğe koyup atat. El menen kan işleşip atat da bular. Bular Жогоржак бийликти башканы ойлогой эл менен иштедилер, мына эл шуну жакшы көрүшөт. Эрке бала болчу Бакыт кичинекейинде. Раматуллык майы абдан эрке болчу, анан ушу Мария эжени отургуза койчу эмес, бияка кеттик деп анан ой менен болчу. Эже абдан жакшы аял киши эле. Өмүрү кыска экен, ушу балдардын жакшылыктарын көрөрдө кете берди. Бакыт мектепте абдан жакшы окучу, жакшы бүткөн. Өзүнүн айылда бүткөн акыркы жылы. Анан эми байгыл шыгы бар экен, билими бар экен, таланты бар экен. Бул балабыз ушул айылыбыздагы башы көрүнгөн, атасынан кийинки элге кайрылган, элге күйүнгөн. Мен бул жерде Жалалатта өстүм. Ош, Жалалат, Бишкек чүйдө заводдорду куруп келдим. Мына кадрларды өстүрүп келдим. Кадрларды өстүрүп келетам. Менин Кыргызстаным, менин кооз тоолорум, менин таза сууларым, менин мына жакшынакай жаштар, муга жаштар инилерим, менин аксакалдарым, менин туугандарым кандай болот келечекте? Менин Кыргызстаным өнүгөбү, жөнүкпөйбү? Менин Кыргызстаным же бул картадан жок болуп кетеби? Же мен Кыргызстаныман мигрант болуп башка мамлекетке кетип калабы деген аябай көп суроолор менде болду. Мен терең ойлондум. Башка мамлекеттин башчылары менен сүйлөшө аламбы? Башка элдер менен сүйлөшө аламбы? Кыргызстандын ичиндеги элдин арасында ынтымакты алып келе аламбы? Улут арасында ынтымакты алып келе аламбы? Өнүктүрө аламбы деген суроолорду бердим. Анткени ал кызмат өтө чоң жоопкерчилик. Ана, мына кел. Кел, атың ким? А? Алтыны мына бул жакты кара. Экөөбүз селфи түшөбүз. Я всегда хочу быть преподавателем для молодежи. Я хочу поделиться своим опытом. Что сейчас я вижу иногда молодежь, которая хочет сразу стать депутатом. Да? Но я вам скажу,
лучше пройти какой-то жизненный опыт, это или пусть это в бизнесе будет, или пусть это будет каким-то медиком, или государственным служащим, или муниципальным служащим, да? Сначала эти этапы надо пройти, потом стать политиком. МТСтин ачылышы биздин элибиз үчүн, жерибиз үчүн өтө чоң бул кайда жакшы иштер, алгылыктуу иштер болуп атат да. Биз абдан ыраазыбыз, буга дагы бир жолу айтамын. Элибизге өтө чоң салым кошулду. Эл ушуну каалап турат эле. Бул башка баягындай саясатчыларга окшоп мындай бир курулай сөздө айтып убадаларды берип кетчү саясатчыларга окшобостон бул Бакыт Эргешевич өзүнүн айткан убадасында туруп, аткарып, мына аз гана убакыттын ичинде канчалаган МТСтерди ачып, элдин, айыл жеринде жашаган элдин көйгөйүнү жеңилдетип атат. Я иду на выборы, чтобы действительно изменить страну, изменить отношение государства к людям, изменить отношение человека, как он относится к государству. Вот это я хочу изменить. Я хочу, чтобы стали дороги хорошие, да? Качественные. Я хочу, чтобы было образование качественное, медицина, чтобы была качественная. Вот это я хочу. Я хочу, чтобы судебная система, она была реально справедливая система, которая и государство, и человек, он не страдал от неправильного решения. Первое — это команда, потому что один человек, он как бы руководит, но всей страной и всеми как бы направлениями будет командовать, это будет команда. Что происходит в регионах, что происходит на улицах, что происходит в медицине, что происходит в образовании. Вот это первое — это команда. У нас команда сейчас собирается, достаточно очень молодая команда, амбициозная команда. И я думаю, что сможем выполнить все наши обещания и программы. Бакыт Эргешевичте бирөөдөн алсам деген нерсе жок, урматтуу туугандар. Бул таза инсан. Себеби дегенде ушул мээнетке өзүнүн күчү менен жеткен да. Эми максат азыр өзүңөр билип атасыңар, ушул элибизде стабилдүүлүк болсун, тынччылык болсун, элибиз, бала чакабыз, неберелерибиз жакшы жашасын, жакшы адамдар келсин, жакшы президентибиз келсин. Болочок президент элим, жерим деген патриоттук сезим күчтүү, эл үчүн иштеген президент керек, таза президент. Президенттик шайлоого талапкер Бакыт Эргешев Төрөбаевга берсек. Урматтуу коллегалар, мен бул жерде сүйлөп аткан чын жүрөктөн сүйлөп атам. Чын жүрөктөн. Мен президенттикке барам деп ойноп, жыргап ага барган жокмун. Мен резиденцияны жабабыз, ал президенциясы болбойт ал. Мен жашаган үйүм, сиздер жашаган үйдө мен дагы жашайм. Сиздер баскан көчөдө мен басам. Сиздер ичкен сууну мен да ушул сууну ичем. Сиздер жеген тамакты мен да тамак жейм. Анткени биздин Кыргызстаныбыз баткакка кирип кетти. Ошо баткакка чогуу мен өзүм терс өтүп кийип, чогуу батка кирип Кыргызстанды көтөрүш керекпиз. Акча бар, туура колдонуш керек, туура иштетиш керек деген ойдомун. Мына Кыргыз Орус фонду бар, $500 миллион бар бюджети. Ошо Кыргыз Орус фонддон акчаны бирөөңөр алдыңарбы? Бирөөңөр албадыңар. Анткени сиздер элиталык коомго кирбейсиңер. Кимде колунда бар, кимде мүлкү бар, кимде $1 миллион акчасы бар, ошол кредит алат. Бул туурабы? Туура эмес бул. Бул жерде мына Өнүгүү прогресс фракциядан шаардын кеңештин депутаттары бар бул жерде, мына жалаң жаштар, мына Абсайып бар бул жерде, Нурбектер бар бул жерде. Булар мына ушулар элден чыккан балдар. Карапайым айылдан чыккан жигиттер. Мен сиздерге сөз берем. Бир туугандарымды мен бийликке алып келбейм.
Құдай сөңімді билікке алып келмейін. Бірінші экономиканы көтереміз. Экономиканы көтеріп, эмне болады? Шекараны жақшынақай бекем қыламыз. Өзбекстан менен сода мамиле қыламыз. Сода мамиле өнүктүрүш керек. Қазақстан менен сода мамиле қыламыз. Тажикстан менен сода мамиле қыламыз. Biz армияны күчөтөбүз, урматтуу агайымдар. Аймактарды көтөрөбүз. Аймак качан биздин аймак күчтүү болсо, ошондо Кыргызстан күчтүү болот. Ийгиликтин үстүндө, жеңиштин үстүндө жүргүлө. Ар дайым башыңарды бийик көтөргүлө. Анткени мен Бакыт Төрөбаев эч качан мен элдин акчасын бурдаган жокмун. Эч качан бирөөнүн мүлкүн алган эмесмин.